بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أصلح لنا نيتنا وذريتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. Бүгінгі сира сабағынан Нурул Уюн китебінен ақырқы сабақ екен. Алхамдулилlah. Аллах Таала илиміне амал қылған пенделерден қылсын. Амин я раббал аламин. Бүгінгі бөлім пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдан өлімі туралы. Зикру вафатихи саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбар Мухаммад саллаллаху алейхи уассаламдан өлімі туралы. Туффия саллаллаху алейхи уассалам вақад балага 63. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 63 жашқа шыққан кезде аламдан өтті. Вақила гайру залик. Мұндан башқа сөздер де бар. Кейбір алымдар сөзіне көрі пайғамбар Мухаммад саллаллаху алейхи уассалам 60 жашқа кірген кезде аламдан өткен дейілсе, кейбір алымдар сөзіне көрі Мухаммад саллаллаху алейхи уассалам 65 жашқа кірген кезде аламдан өткен дейілет. Бирок атақты пикир жана турарағы пайғамбар Мухаммад саллаллаху алейхи уассалам 63 жашында аламдан өткен деп айтылады. Қайсы күні аламдан өткен? ويوم الاثنين حين اشتد الضحى لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. Дүйшембі күні аламдан өткен чашке уақытында духа уақыты күн найза бойы көтерілгенден баштап духа намазы оқыла баштайды. Пешін намазына чейінгі уақыт чашке уақыты дейіледі. Дүйшембі күні Рабиул Ауал айының 12-ші күні аламдан өтеді. ومرض 14 يوما. Аламдан өтісінен алдын 14 күн ауырып жатқан. Саллаллаху алейхи уассалам. Мұнда да хилаф бар, алымдардың өзара талаш тартышы бар. Бұл туралы 13 күн бе, 11 күн бе, же 10 күн бе, бұл туралы арқандай риwаяттар бар. Емне болса да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 10 күнден ашық ауырған екен өлімінен алдын. Удуфина лайлатал арбиа. Чаршембінің түні пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қабырға қойылған. Дүйшембі күні аламдан өтіп, чаршембі күні жерге қойылды саллаллаху алейхи уассалам. Емне себептен кешікте жерге берілісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың денесін өзі негізі өлікті тезірек көмуге қызықтырылған хадистерде. Мұның бір қанша себептері бар деп айтышқан алымдар. Жана сахабалар ортасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды бақиға алып шығып көмөбүзбү, же Айша энебиздин үйүндө көмөбүзбү? Мына ушул нерсе кичине хилафке себеп болгон. Жана кейбір алымдар халифаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдан кейін дайындап алу мақсаты менен Абу Бакрға барышқан. Мына ушул себепте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көмүү кечиккен деп айтышат. Дин душмандары мына пайғамбарлар өлүп жатса, алар халифалыкты ойлоп, аны көмүүнү унутуп калышкан деген сөздөрдү сүйлөшөт. Бул туура эмес. Бир эле себеп болгон эмес, бул халифалык талаш болгон эмес. Бул биринчиден. Сахабалар бир күн болсо да үммөттүн күнү халифасыз өтпөсү керек экенин жакшы билишкен. Тартипсиздик келип чыгуусу мүмкүн, же башка бир себеби пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи уассаламды кийими менен жуунтурабызбы, же кийимсиз жуунтурабызбы? Бул да кичине талаш болгон. Анткени жөнөкөй бир инсан аламдан өткөнү жок. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи уассалам аламдан өткөнү тууралуу кечиктирилип көмүлүүсүнүн бир канча себептери айтылат мына ушундай түрдө. Ламма хадарахул мауту кана индаху қадахун фихи ма. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламга өлім жақындаған уақытта анын алдында бір идиште су бар эле. Фажаала юдхилу ядаху фихи ва ямсаху важхаху ва якулу Аллахума а'инна ла сакратил маут. Колдорун суга матырып, жүзүн сүртүп жана айтат эле: "О Аллахым, өлім мастыгын жеңил болуусуна өзүң жардам бергин" деп айтат эле. Акыйкатта жан берүүнүн өзүнүн машакаты бар. Мындан кимдир аманда калганда, кимдир бирөө аманда калганда, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи уассалам аманда калган болор эле, саламат калган болор эле. Кала берсе пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи уассаламда Аллах Тааладан өлүм мастыгын жеңил кыл деп сураган экен. Фaqalat Фатима радhiyallahu ta'ala wa karbahu li karbika ya abati faqala sallallahu aleyhi ve sellem la karba ala abika ba'da al-yawm. Фатима радhiyallahu anha пайгамбарыбыздын башында туруп, кыйналган атакем, кайгыргандыгын билдирет. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бүгүндөн кийин атаңа кыйынчылык, машакат болбойт" деп айтат. Аллахка жолугусун билгенде саллаллаху алейхи вассалам. "Усуджия би бурдин хибара ва кила иннал малаика саджатху." Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хибара деген бир кийимдин түрүнө оролуп коюлат. Жана жан бергенден кийин
Жан бергенден кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хибара деген бір киімдің түріне орылып қойылады. Кейбір ғалымдардың айтымына қарағанда, аны періштелер ұрып қойған деп айтылады хибара деген киімге. Ва кәззәбә баъду асхабихи бимаутихи дахшатан. Кейбір сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аламдан өткен уақытта бұл нәрсені пайғамбардың өлімін жалғанға шығаруға әрекет қылышады. Анткені сахабалар ішенгісі келбейді. Юхка ан Умар радиаллаху анхудан риwayat қылынады, кім пайғамбарды өлді деп айтса, аны башын аламын дейді. Ва ахриса Усман радиаллаху анху сөйлей албай қалған екен. Ва ақида Али радиаллаху анху бұтын көтер албай отырып қалған. ولم يكن فيهم أثبت من العباس وأبي بكر رضي الله عنهما. Абу Бакр жана Аббас радиаллаху анхума бекем тұрышқан. Алар өзін жоғытып қойышқан емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өлген кезде, аламдан өткен кезде. Адатта Умар радиаллаху анху ер жүрек, еріктүү деп танылған. Абу Бакр радиаллаху анхуға салыштырмалу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өлген кезде Абу Бакр өзін жоғытып қойған емес. Пайғамбарымыздың алдына келіп, ал кішінің пешенесінен өп, кейін сахабалардың алдына шығып айтқан: кім Мұхаммадқа ибадат қылып жатқан болса, ал өлді. Кім Аллахқа ибадат қылса, Аллах Таала дайыма тірі деп адамдарға пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың өлімін хабарын білдіреді. Thumma inna an-nasa sami'u min babil hujra la tughassiluh. Ошондо сахабалар бөлме ешігі тараптан бір үнді ұғышады. Fa innahu tahirun mutahharun. Аны ғусул қылдырып уара болбоғыла, анткені Аллахтың елчісінің өзі таза зат деп айтылған бір үн келеді. Thumma sami'u ba'da zalik yaghsiluh. Кейін анын артынан жуғыла, ғусул қылдырғыла деген үн келеді. Fa inna zalik iblis wa ana al-hadir. Ал иблис алғашқы жуағыла деп айтқан шайтандың үні болчу, иблистің үні болчу, мен болса қыдырмын деп айтады. Аны жуғыла дейді. Бұл оқия заиф болып саналады. Санады тарабынан заиф болып саналады. Ишену мүмкін емес. وعزاه فقال إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجعوا فإن المصاب من حرم الثواب. Ошондо Кыдыр алейхиссалам, Кыдыр сахабаларга тазия билдирип айтат. Бул тазиянын мааниси Аллахка байланууда ар кандай мусибаттан сооронуп калуу бар, ар кандай жоготулган нерсенин ордун толтуруу бар, ар кандай жете албай калган нерсени табуу бар. Мына ушундай экен, Аллахка гана ишенгиле жана Аллахтан гана үмүт кылгыла. Чыныгы мусибат жеткен киши сооптон кур жалак калган киши болуп саналат. Мына ушинтип тазия билдирет деп айтылып жатат. Кыдыр, бирок бул кыссаны, бул хикаяны Ибн Касир рахимахулла жана башка алымдар заиф деп айтышкан. Ибн Касир рахимахулла айтат: "Жа зикруху ба'дул хадис фала ясиху шей мин залика шаруха хадису ta'ziya ва иснадуху даиф." Кыдыр алейхиссалам сахабаларга келип тазия билдирүүсү тууралуу бул хикаяны заиф деп айткан Ибн Касир рахимахулла. Мына ушул тууралуу кейбір хадистерде келген, мұның иснады даиф дейді. Мухаммад Амин Шинқити рахимахулла айтады: егер тазия туралы келген хадисі сахих деп айтсақ та, لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعا ولا عرفا أن يكون من ذلك أن يعزه الحاضر. Ақылдан, шариаттан, урфта да лазым болбайды. Ошол келген үн Кыдыр алейхиссалам тараптан келгені туралы. Бұл ақылға да сыйбайды, жана шариатқа да дал келбейді, жана урфқа да дал келбейді дейді. Анткени бұл келген үн хадир деп айтылып жатат. Бұл нәрсе Кыдыр алейхиссаламдан болуусу мүмкүн емес. Мүмкүн бұл үн момун болгон жиндерден келген болуусу мүмкүн дейді Мухаммад Амин Шинқити. Мухаммад Амин Шинқити рахимахулла айтат: Аллах Таала жиндер тууралуу, жиндер силер аларды көрбөй турган тараптан силерди көрүп турат деп айтылган аятка көрө дейт. Демек, жиндер, биз аларды көрбөсөк да, алар бизди көрүп турат. Ошол үн жиндер тараптан келген болуусу мүмкүн деген ой да бар. Кыдыр келип тазия билдирди деген сөз, бул сөз далилсиз өкүм болуп саналат. Демек, бул хадис заиф болуп саналат. Вахталафу фи гъаслихи хал якуну фи сиябихи ва южаррат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийин ал кишини гусул кылдырууда ихтилаф болуп калышат сахабалар. Өзара кайчылаш пикир келип чыгат сахабалардын өзара ортосунда. Аллахтын элчисин кийими менен жуунтурабызбы, гусул кылдырабызбы, же кийимин чечинтирип жуунтурабызбы? Фавада Аллаху алейхим наум. Ошондо Аллах Таала аларга уйку салып коет. فقال قائل لا يدري من هو اغسلوه في ثيابه فانتبهوا وفعلوا ذلك. Ошондо бир кишиден үн келет, кимдиги белгисиз.
пайғамбарды киімінде жуынтырғыла деген үн келеді. Жана ойғонышат. Ошол айтылгандай пайғамбарды киімінде жуынтырышат. Өзі негізі өлгөн өлүктү киими чечилип, үстүнө бир материал ташталып жуынтырылат. Аураты көрүнбөй турган даражада бир мата ташталып жуынтырылат. Сууга алынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийиминен чечинтирбестен жуунтурушкан. والذين ولو غسله صلى الله عليه وسلم على علي والعباس وولده الفضل والقثام. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жуунтурган сахабалар Али жана Аббас, жана Аббастын эки баласы Фадл жана Кусам. Усама ва Шукуран мавлая, жана пайгамбардын эки мавласы Усама жана Шукуран азат кылган кулдары. Жалпысынан 6 киши гусул кылдырууга катышкан. Негизги жууган киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Али радыйаллаху анху болгон деп айтышат алымдар. Калгандары суу куюп, сөйөп, таяп турушкан. Негизги жууган киши Али радыйаллаху анху болуп саналат экен. Ва хадарахум Аус мин Хаули мин ал-Ансар, ансарлардан Аус ибн Хаули келип турган болот. Жуушка келип жатышканда мени да киргизгиле дейт. Мына ушинтип суранат. Али радыйаллаху анху мейли киргин, бирок жууганга катышпайсың деп айтат. Ошол жерде турасың деп мына ушундай шарт менен киргизишет. Мына ушул орунда алымдар айтышат, өлүктү жууга акылуу болгондор булар ошол өлгөн кишинин жакындары деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлгөн кезде дагы анын жакындары сууга алышкан экен. Ата тараптан болгон насаптары, тектери. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жуунтурганда ошол сууга алышкан кезде жакындары Али жана Аббас катышты деп айтылып жатат. Мына ушулар акылуу болуп саналышат өзү негизи. Өкүм тарабынан өлгөн кишинин жакындары акылуу болуп саналат. Болбосо башка сахабалар да болгон, Умар, Абу Бакр бар эле, бирок алар ошол сууга алууга, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды гусул кылдырууга киришкен эмес. Ошого карабастан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жакындары жуунтурушту. وكفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة بل لفائف من غير خياطة. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 кийимде кепинделген, ак түстөгү Йеменден келген ак матага кепинделген. Мына ушул 3 кийимдин арасында селде же көйнөк болгон эмес, кийим сыпатында болгон эмес, балким тигилбеген жөнөкөй матадан турган. Ва салла алейхи муслимуна афрадан лам яуммахум ахадун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сахабалар жалгыз болуп намаз окушат, жаназа намазын. Эч ким имамдыкка өтүп жаназа намазын окубайт. Адатта негизи бир киши имам болсо, калгандар анын артынан ертишип окушат намаздарды, жамаат намаздарды. Бирок сахабалар ар ким өзү келип өзүнчө намаз окушкан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жаназасын. Мунун себеби эмне үчүн бир имам менен эле окуп коюшпады сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаназасын дейилсе, бул маселеде ар кандай пикирлерди билдиришкен. Ошол сөздөрдүн бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аламдан өткөн кезде халифа шайланган эмес. Ошондуктан ар ким келип өзү окуду деген сөздөрдү айтышат. Бирок бул сөз заиф сөз болуп саналат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйшөмбү күнү өлгөн болсо, аламдан өткөн болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чаршемби күнү жерге берилген. Чаршемби күнү намаз окулганда Абу Бакырга байат берилип болунган болчу. Имам жоктугунан улам сахабалар өзүнчө болуп жалгыз туруп жаназа намазын окушкан деген сөз заиф. Бирок негизги себеп имам Шафи рахимахулла айткандай, эки себеп. Биринчиси, сахабалар башка бирөөнүн артында эмес, өзүнчө жаназа намазын окууну каалашкан. Демек, ар бир сахаба өзүнчө намаз окуу үчүн мындайча айтканда өздөрү кирип жалгыз намаз окуган, мына ушул нерсени каалашкан деп айтылып жатат. Албетте имам болуусу бул фазилет, бирок бул фазилеттин бири болуп, бири калып кетүүсүнүн каалабагандыктан улам ар ким өзү окуган. Эми имам болуп жамаатка намаз окуп берүү дагы бул албетте фазилет. Бирок сахабалар эми бул фазилеттен калып кетүүдөн каалаган эмес. Бул фазилеттен калып кетүүсүн каалабагандыктан ар ким өзү окуган деп айтылып жатат. Эми мындайча айтканда имам Шафиинин пикирине көрө ар бир сахаба имамсыз
жалғыз жаназа намазын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаназасын оқуны қалашқан деп айтып жатады. Екінші бір себебі, пайғамбарға өзінше намаз оқылса көбірек сауаптар болусы, дуалар қылынусы болады деп айтқан имам Шафи рахимахулла. Мына ушул себептер айтылған. Башқа да себептер айтылған. Аллаху алам, мына ушул имам Шафи рахимахулланың айтқаны атақтырақ. وفرش تحته في القبر قطيفة حمراء كان يتغطى بها نزل بها شقران. Пайғамбарды қабырға қойған уақытта саллаллаху алейхи уассаламды астына қызыл түстегі қатифаны төшешкен. Аны жауыншық сипатында қолданышқан. Қатифа өзі негізі тұқабадан тігілген үстіңкі бір киім. Мұны кейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жауыншық жана төшек сипатында қолданған. Мына ушул қатифаны, тұқабаны пайғамбардың қабырына төшеп тұрып, анан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды қойышады. Мына ушул орында алымдар талашып тартышқан, мұны пайғамбардың өзіне ғана тиішті өзгөчөлүк деп айтышқан кейбір алымдар. Анткени пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тирүү кезінде бір сахабаның астына өлген кезде бір нерсени төшеп салған емес. Кепинден башка ешбір нерсе қабырға пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам киргизген емес. Кейбір алымдар болса пайғамбардың киімін шуқыран башқа бирөө кийүүсүн каалабай қабырға төшөгөн деп айтышат. Кейбір алымдар. Мұны сахабалар білген емес деп айтылады. Сахабалар білсе білбесе шуқыран өзі көмген емес деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды. Жанында Аббас радиаллаху анху жана башкалар болушкан. Али радиаллаху анху катышкан көмүү ишинде. Бул нерсени башкалар билбей калды деген сөз бул өтө алыс сөз. Эмне үчүн башкалардан айырмаланып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламдын кабырында пайгамбарыбыздын ошол денеси жерге берилген кезде астына кийими төшөлдү дейилсе, бул пайгамбардын өзгөчөлүгү болуусу мүмкүн. Жер пайгамбарлардын денесин жебейт деп айтылган, астына кийимин төшөлүп коюлуусу да бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламга тийиштүү өзгөчөлүктөрдүн бири. Башкаларга мунун тиешеси жок деп айтышат. Кебирлер сурайт, өлгөн өлүк менен кошо бир таспени, бир кагазды көмсөк, же окуп жүргөн Куран китебин көмсөк дешет. Булардын баарысы шариатка карама-каршы келет. Эгер өлгөн киши осуят кылган болсо да, менин окуган Куранымды мени менен бирге койгула, же могул таспемди бирге коюп койгула мен өлгөн кезде кабырыма десе, мына ушундай осуят кылган болсо бир өлгөн киши, мындай осуят жарабайт, аткарылбайт. Өлгөн киши менен кабырга дүйнөдө кылган амалдары гана кирет. Хуфиранаху саллаллаху алейхи вассалам алхада ва атбаqa алейхи тис'у лабанат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көмүлүүсүндө кабыр казылып лахат кылынат. Лахат бул кабыр казылгандан кийин дагы жанына бир адам баткыдай кылып ачуу болуп саналат. 9 кирпич менен анын оозу бекитилет. Вахталафу аюлхаду ам юдрах. Бул маселеде сахабалардын арасында ихтилафтуу маселе, талаш тартыштуу маселе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабырын лахат кылып казабызбы же шак кылып казабызбы? Шак бул жерди чукур кылып казып туруп, өлүктү коюп туруп көмүп коюуга айтылат. Жанынан кайрак ачпайт. Меккеде мына ушундай коюлган. Шак түрдө коюлган. Адамдарды ошол кабырга шак түрдө коюлган, азыр айтканыбыздай. Мындан башка мүмкүнчүлүк болгон эмес Меккеде. Шак кылып казылып коюлган Меккеде адамдар кабырга жерде чукур казылып эле коюлуп коюлган, аны жанын ачпайт эле. Мадинада эки кабыр казуучу киши болгон, бири Абу Талха, экинчиси дагы бир башка бир киши болгон. Абу Талханы чакырышат, пайгамбардын кабырын казууга, ошондон лахат кылып казат Абу Талха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын. Ва кана бил Мадинати хаффаран. Ва кана фил Мадинати хаффаран ахадухума юлхиду ва хува Абу Талха. Мадинада эки кабыр казуучу болгон, ал экөөсүнүн бири Абу Талха болгон. والآخر يضرح وهو أبو بيدة. Алем башкасы болсо Абу Байда болгон. Бул киши чукур кылып каза турган болгон. Шак кылып каза турган болгон. فاتفقوا أن من جاء منهم أولا فاتفقوا أن من جاء منهم أولا عمل عمله. Сахабалар өзара келишет, эки кабыр казуучуну чакырабыз. Кимиси биринчи келсе, өзүнүн методу боюнча каза берет деп келишет. Фажа аллази юлхиду фалахада лаху. Ошондо Абу Талха келет, жана лахат кылып казылып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабыры
лахат кылып казылып, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабырга коюлат. Ва залика фи байти Айша радиллаху анха. Бул Айша радиллаху анхунун хужрасында болгон. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнө тийиштүү өзгөчөлүктөрүнөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабыры ошол Айша радиллаху анханын бөлмөсүндө болгон. Пайгамбарыбыздын өзгөчөлүктөрүнөн аларга вахий түшүүсү жана өлүмүнөн алдын ыктыяр берилүүсү. Дагы өзгөчөлүктөрүнөн кайсыл жерде өлсө ошол жерге коюлуусу. Бул пайгамбарлардын өзгөчөлүгү. Көмүлүүсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсыл жерге өлсө, ошол аламдан өтсө, ошол жерге коюлунган. Айша радиллаху анханын үйүндө аламдан өткөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жерге көмүлгөн. Бул бир себеп боло турган болсо, бакыйга көмүлбөөсүнүн бир себеби, башка бир себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын кабырын ошол мечитке айланып калуусунан корккон. Бир себеби пайгамбарлар кайсыл жерде өлсө, ошол жерде коюлунат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша радиллаху анханын үйүндө аламдан өткөн, ошол жерге коюлунду. Дагы бул бир себеби, дагы башка бир себеби, бакыйга алып чыгып көмүлбөөсүнүн бир себеби пайгамбарыбыздын кабыры мечитке айланып калуусунан корккон. Бакыйга көмүлсө, ал жерде адамдар кабырын мечитке айландырып алып ибадат кылып кетилүүсүнөн коркулуп Айша энебиздин үйүнө көмүлгөн деген себептерди айтышат аалымдар. ودفن معه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. Жана Айша энебиз үйүнө бөлмөсүнө Абу Бакыр менен Умар радиллаху анхумадагы көмүлүнгөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин 2 жылдан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин 2 жылдан кийин Абу Бакыр радиллаху анху аламдан өткөн кезде ошол жерге көмүлгөн. Андан кийин 10 жыл өтүп Умар радиллаху анху аламдан өткөн. Айша радиллаху анха бөлмөсүнө Абу Бакыр радиллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коюлганда бир орун калат, ошол орунда өзүмө ниет кылып койгон элем дейт. Айша радиллаху анха көздөп жүргөн болот. Ошол Абу Бакыр радиллаху анху коюлгандан кийин анан ошол жерде дагы бир орун калган болот. Ошол орунду өзүмө ниет кылып койгон элем дейт. Айша радиллаху анха. Умар радиллаху анхага бычак урулганда Абу Лулу Мажуси тарабынан ошондо баласы Абдулланы жиберет. Пайгамбардын жанына мени көмүүсүнө уруксат сурап көр дейт Айша радиллаху анхадан. Мени Амирул Муминун сурап жатат деп айтпай, Умар сурап жатат деген дейт баласына. Абдулла баласын жиберет Айша радиллаху анхага. Абдулла ибн Умар барып сураганда Айша радиллаху анха айтат: "Өзүмө коюп койгон элем ошол орунду, мейли коюлсун" деп уруксат берет. Умар радиллаху анху баласына: "Мен өлгөндөн кийин да бир сурап кой" дейт Айшадан. "Менден кыжалат болгондон да уруксат берген болуусу мүмкүн" дейт. Дагы бир айтып кое турган нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлүмүнөн алдын 14 күндөй ооруп жатканы бул ал кишинин инсан болгондугун белгиси. Мына аятта айтылат го: "Кул иннама ана башарун мислукум юхи илайя аннама илахукум илахун вахид." Айтай Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, чындыгында мен силер сыяктуу эле адаммын, силерден айырмаланып мага вахий кылынат. Силердин илахыңар, сыйынуучу затыңар бир гана деп вахий кылынат. Вахий түшүп турат мага Аллах Таала тарабынан деп айткан дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адам экен, ооруган, ачлыкты сезген инсан болгон. Ошондуктан ал кишиден бир нерсе суралбайт, ал кишиге ибадат кылынбайт, ал кишиге дуа кылынат, салават саламдар айтылат. Ал кишиге ибадат кылынбайт. Дагы айттык, ал киши 63 жашында аламдан өткөн деп айттык. Ушул жашты Аллах Таала ал кишиге тагдыр кылган. Абу Бакр радиллаху анху 2 жашка кичине болгон, Умар радиллаху анху да 63 жашында аламдан өткөн. Кебир адамдар пайгамбар жашына кириппиз, толуппуз деп той кылат. Же адамдарды чакырып ихсан кылат. Бул нерселердин баарысы динде жок, бидаат нерселер. Динде жок нерселер. Мисалы Ахмад Яссауи 63 жашына чыккан кезде жер казып анын астына кирип кеткен деген сөздөрдү айтышат. Булардын баарысы калп негизи болбогон сөздөр. Киши 63 жашка чыгабы, жетеби, жетпей калабы, же өтүп калабы, Аллах белгилеп койгон тагдырга ылайык жашайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге Абу Бакр жана Умар көмүлдү деп айтылып жатат Айша радиллаху анханын бөлмөсүнө. Абу Бакр радиллаху анху өзү осуят кылган пайгамбарыбыздын жанына көмүлүүсү боюнча ошол
өлімінен алдын ал осият қылған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанына көму бойынша жана Умар радиаллаху анху өзі рұқсат сұраған Айша енемізден. Кейбірлер пайғамбардың қабырынан табаррук қылса болады деп айтқандар мынау шуны далил қылышады. Абу Бакр менен Умар пайғамбардың алдында болуны қалашты го. Демек, пайғамбардың қабырынан табаррук қылса болады екен, береке тілесе болады екен деп айтышады. Мынау шул нәрсені өздеріне далил қылып алышады. Табаррук қылу дұрыс бұл. Табаррук мақсаты менен Абу Бакр, Умар пайғамбардың жанына көмілуден мына шул нәрсені табаррук мақсат қылышқан емес. Балким негізгі мақсат жашоодо да пайғамбар менен бирге болушкандан кейін, бұл жашоодо дүйнөдө ушунчалык даражада жакын болушкан алар. Жашоодо бирге болушкандан кейін, өлүмдөрүнөн кейін да бирге болууну каалашкан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакр жана Умар. Абу Бакр жана Умар бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырынын алдына барып, бир табаррук сурашкан эмес. Пайгамбардан бир нерсе сурашкан эмес. Айша радиаллаху анха мен өлгөн кезде пайгамбардын топурагынан кабырыма кичине салып койгула деген сөздү айткан эмес. Туура кейбир алымдар мына ушул нерсени далил кылып, салих жакшы адамдар көмүлгөн кабырстанга көмүлүүнү жакшы деп айткан алымдар да бар. Бирок бул табаррук эмес го. Салих инсандар кабырынын алдына келип көпчүлүк дуа кылышат. Ошол убакытта алар себеп сизге да алардын дуасынан жетип калуусу мүмкүн. Жетип калуусу үчүн салих инсандар коюлган кабырга көмүлүү же көмүү боюнча сөз жок. Салихтер көмүлгөн, жакшы инсандар көмүлгөн кабырга көмүлүүнүн зыяны жок деп айтышкан бул алымдар. Акыйкатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын алдына зиярат кылып барылганда Абу Бакр жана Умарга дагы салам берилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол салам берилгенден кийин Абу Бакр Умарга дагы салам берилип өтүлөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабырын зиярат кылган кезде пайгамбарга салам бергенден кийин Абу Бакрга жана Умарга салам берилип өтүлөт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 63 жашында ааламдан өттү. Өзүнө жүктөлгөн аманатты, тапшырылган аманатты, вазифаны толук аткарып өттү. Ааламдан рисалет дин вазифасын толугу менен өтөдү, үммөтүнө жеткирип кетти. Ошондуктан пайгамбарыбыз кабырын зиярат кылып барган кезде салам бергенден кийин анын артынан эмне деп айтабыз? Ашхаду аннака кад баллагта рисала ва аддайта ал-амана ва насахта ал-умма. Күбөлүк беремин, сиз динди толук жеткирдиңиз жана аманатты өтөдүңүз, үммөткө насаат кылдыңыз деп ар бир момун күбөлүк берет. Демек, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам динди толук түрдө жеткирип кетти. Эми пайгамбардын үммөтүмүн дегендер өз вазифасын, өз милдеттерин аткарууга аракет кылуусу керек болот. Ар бир инсандын момун мусулманбы, анын вазифасы бар. Атанын аталык вазифасы бар. Эрдин эрлик вазифасы бар. Эне балдарына карата энелик вазифасын аткарып жатабы? Окуучу, мугалимдик вазифасын аткарып жатабы? Талибул илимдик вазифасын аткарып жатабы? Кимдир имамдык вазифасын аткарып жатабы? Имамдык милдетин аткарып жатабы? Имамчылык чоң бир жоопкерчилик, бул талаша турган нерсе эмес. Ошол имамдык вазифасын аткарып жатабы? Мына ушул нерселерде ар бир инсан өзүн эсеп-кысап кылып алуусу керек экен. Сабагыбыз акырында айтарыбыз, бул окуп чыккан китебибиз Нурул Уюн китеби, кыска китеп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сирасы тууралуу, өмүр баяны тууралуу жана башталгыч китеп болуп саналат. Мындан башка китептерди окуп кете бериңиз. Бул китеп менен чектелип калуу болбойт. Арабча билгендер арабча китептерди жана арабча билбегендер кыргызча которулган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалуу тууралуу китептер бир топ көбөйүп калды. Алхамдулиллах. Ошол китептерден окусаңыз, пайда алсаңыз боло берет. Мына ошол китептерден окуп пайдалана бериңиз. Китеп окууга убакыты жок болсо, анда үндүү жазылган аудио сабактардан орусча, кыргызча сабактар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны тууралуу интернет тармагында өтө көп. Аллахтын жардамы менен Нурул Уюн китебин бүтүрдүк. Алхамдулиллах. Аллах таала илимине амал кылган пенделерден кылсын. Амин я раббал аламин. Андан ары сабактарыбыз иншаллах уланат. Аллаху субханаху ва таала а'лам. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.